Ошто коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 машыгуулары улантылууда. Бүгүн террористтик топ Кокустан чек ара постуна куралдуу чабуул жасап, чек арага жакын аймактарды басып алууга аракет кылды. Машыгуунун катышуучуларына коюлган тапшырмага ылайык күч түзүмдөрү жана мобилизацияланган запастагы жоокерлердин күч аракети менен куралчан душман топтор толугу менен жок кылынды. Ошондой эле кооптуу аймактагы жашоочуларды эвакуациялоо, жарадар болгон жоокерлерге биринчи медициналык тез жардам көрсөтүү, душман чабуулунан жер кыртышына зыян келген учурда радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу, блокпостто чыккан өрттү өчүрүү ыкмалары көрсөтүлдү. Машыгууларды өткөрдүк алгач, андан кийин ушул түнү бою 2 күн бою биз бүт страт объектилерге личный составды биздин офицерлер курамын, ошондой эле солдаттарды жайгаштырдык. Бардыгы штаттык режимде өттү. Шаардык мэрия жана биздин военкомат, резервный рота кайсы күн болбосун резервдик ротаны көтөргөнгө даяр. Машыгуунун максаты аймактагы мамлекеттик, жергиликтүү башкаруу органдарынын, күч түзүмдөрүнүн аскердик жана өзгөчө абал учурунда биргелешип кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш аракеттерин текшерүү, аныкталган кемчиликтерди жөнгө салуу болуп саналат. Азыр бизде атайын исследовательский группа түзүлгөн, исследовательский топ түзүлгөн. Бүт акимдерге, бүт жергиликтүү башкаруу органдарга, күч түзүмдөрүн башкаруу органдарга айттык. Ушул машыгуу даярданып атканда кандайдыр бир эгерде кемчиликтер чыкса, ошолордун баарын сунуштар берилет деп. Керек болсо, ошол тиешелүү мыйзамдарга болобу өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ошого муктажбыз. Анткени дагы бир жолу айтайын, кырдаал ордунда турбайт экен, ар дайым жылып турат экен. Мен ойлойм, ошол максаттарга жетти деп. Бүгүн биз ушул 1 сааттын ичинде кыскача эмне иш-чаралар өттү буга чейин, кандай иш-чаралар өтүп атат деген аракет кылдык, ошону көрсөткөнгө. Машыгууга Коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери, Ош облусунун Ноокат району резервдик батальону, Ош шаарынын резервдик роталары, ИИМдин ички аскерлеринин атайын багыттагы шер отряды, УКМКнын чек ара кызматынын атайын багыттагы бөрү отряды, саламаттыкты сактоо министрлигинин бөлүмдөрү катышып, согуштуу кырдаалда биргелешип аракеттенүүнү практика жүзүндө көрсөтүштү. Иш-чара машыгуунун жыйынтыктары менен аяктап, эң активдүү катышуучулар медалдар, ардак грамоталар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Бул машыгуу Ош жана Жалал Абад областтарында Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдарынын катышуусу менен өттү. Ош жана Жалал Абад аймактарында аскердик абал киргизилип, түзүлгөн кырдаалдын шарттарына катышуучулар өз ара аракеттенип биримдиктүү иштөөнүн тажрыйбасын алышты. Мына биз 2 күндүк, 3 күндүк машыгууда биздин жалпы жарандык коргонуу, жалпы областын жетекчилиги бир топ тажрыйбаларды алып, бир топ өзүбүздө болгон кемчиликтерди көрдүк. Кудай кааласа, мындан кийин ушул ар дайым биргеликте ийгиликтерге чогуу жетишебиз деген ойдобуз. Ушу мамлекетибизде ар дайым тынчылык, жакшылык болуп турсун. Эч убакта согуш болбосун, бир топ машыгуулар гана болуп турсун. Бөлүп сактайбыз, түшүрбөй бийикчилиги. Айта кетсек, жогорудагы машыгуу Коргоо министрлигинин Ош облусуна караштуу Тек айылындагы ок атуу талаасында болуп өттү. Мына ушуну менен 3 күнгө созулган коопсуздук 2022, түштүк 2022 машыгуусу соңуна чыкты. Иш-чара өлкөдө ушуну менен 8-чи ирет өтүп жатат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.